урматтуу президенттин өкүлү, бир өтө маанилүү маселе бар. Азыр байкап атасыздар, экология маселеси, смог маселеси, ошого байланыштуу пайда болгон оорулардын маселеси өтө актуалдуу болуп атат. Өзгөчө мына өпкө оорулары, бронх маселеси. Мына карасаңыз, 100 000 кишиге Бишкек шаарында 115 адамда ушул бронх оорулары бар экен да. Пневмония, бронхит сыяктуу. Анан жаңшиктердин саны 100 000 кишиге 1319га чейин жетип атыптыр. Неге билесизби? Анткени аба булганып атат. Аба эмнеден булганып атат? Көпчүлүк ойлойт ТЭЦтен деп. ТЭЦтен болгону ТЭЦтен, анан кыймылсыз мүлктөрдөн чыккан түтүндөрдөн болгону 60 000 тонна булган зат чыгат экен. Бирок мына автомашиналардан 400 000 тонна чыгат экен. Бул деген сөз 2015-2020 анализде келгенде абаны булгаган заттардын көпчүлүгү автомашиналардан чыгат экен. 85-90%га чейин. Мен неге бул айтып атам? Кийинки мезгилдерде мына жылына 20 жылда рак оорусуна дагы 25 миллионго жакын адам туш болот деген прогноз бар. Абаны булгангандыгынан булам. Муну айтып аткан себебим, автомашинада катализаторлор жок болуп атат. Бак этип жазып коюшкан, катализаторлорду сатып алабыз деп. Анан стоого барасыңбы, машинаңды жууганга коесуңбу, акырын барып уурдап алып туруп саткан өнөкөт пайда болду. 1 килограмм катализатордун 2000-3000 сом экен. Bir машинадан 45 000 сомго чейин таап атат деген сөз. Кыргызстандан тышка да кетип калып атат ушул маселе. Сатып алган компаниялар адегенде катализаторун алып коюп туруп, андан кийин башкаларга сатып атат. Ушунчалык кыянат болуп кетти. Элдин, журттун ден соолугу эмне болсо ошо болсун, мен байып кетейин деген меркантилдик психологиянын акыбети ошол болуп атат. Ошого тыюу салалы. Өкмөт ушуга токтом менен тыюу салсын, көзөмөлгө алсын. Катализаторларды сатканга дагы, чыгарганга да тыюу салсын. Эгерде катализатор жок машина болсо, унаа ишканасы регистрациядан өткөзбөсүн. Бул принципиалдуу маселе.